Кайсыбек жана Абдуразык жаш блогерди баарыбыз билгендей, булар өзү кичине көрүнгөнү менен популярдыгы үйөсү Америкага чейин таанылып турган чагы. UFC президенти Дана Уайт Кайсыбек Хаспулла менен жолуккандан соң экөөсүнө кызыгып калган. Жакынкы күндө экөөсүнүн саглашуусу UFC'де болот деп блогер Асхат Тамаев айтып кабарлап чыкты. Жана Брюсе Буферди баарыбыз тааныйбыз. Бул эки жаш блогерге жада калса UFC дагы кызыгып калганы айтылат. Бул нерсе менимче достор UFC'ге да, жаш блогерге да пайдасы абдан жакшы тийип, хайповый болот эле шоу катары. Азырча бул экөөсүнүн так гонорары айтыла элек. Пример катары айтылып жатат. Качан белгиленсе сөзсүз кабарланат достор силерге. Бирок анык бул нерсеге азыр сүйлөшүүлөр болот экени айтылат. Хамзат Чимаев жана Джей Хермансон экөөсүнүн чыныгы күрөш текшерүүсү да жыйынтык алды. Бул жерде кимдин ким экени экинчи раунд аралыгында билинди. Бул күрөш кездешүүлөр бардык UFC мушкелерине керек эле. Натыйжада бул жерде очко боюнча жеңүү Хамзат тарапта болду. Жана россиялык мушкер Александр Емельяненко менен бразилиялык мушкер Мерсия Сантос рингде кездешет. Бул жерде Сантос фаворит, көбүнчө мүмкүндүк Сантосто экени айтылат. Эксперттер айтуусу боюнча Магомед Исмаиловдон Александр жеңилгенден соң уровени өтө башка экени айтышып, жада калса блогер Артем Тарасовго чейин Александрга вызов айдады. Жыйынтыкта анын күткөнүндөй болгон жок. Эми Сантос менен 27 числодо жолугат Александр Емельяненко. Жана эртеңки болуп өткөн карт боюнча Миша Тейт, Кетлин Виейра чыгат. Буга чейин Аманда Нунес менен Тейт салгылашканы үчүн фаворит болууда. Оюңарды калтырсаңар болот. Бул спортсмендерди тааныгандар. Кийинки видеого чейин жолукканча достор, аман болуңуздар.